Сүйүүдөн тапкан билегим, сүйөнөр том жөлөгүм, нур болуп кирдиң сен үйүмө, көксөгөн үмүт тилегим, жыпарым жыттым шириним, күн болуп көктөн төгүлдүм, арчадан болду бешигиң, арчадай болсун өмүрүм. Шылдырап аккан булагым, жаныма эрмек ынагым, көрбөсөм көнүм бөксөрүп, сагынып кана турамын. Жыпарым жыттым шириним, күн болуп көктөн төгүлдүм, арчадан болду бешигиң, арчадай болсун өмүрүм. Каткырсаң балкып кетеми, асманга учуп жетеми, булуттай болгон жүрөгүм, садагаң болуп кетейин. Жыпарым жыттым шириним, күн болуп көктөн төгүлдүм, арчадан болду бешигиң, арчадай болсун өмүрүм. Жыпарым жыттым шириним, күн болуп көктөн төгүлдүм, арчадан болду бешигиң, арчадай болсун өмүрүм, арчадай болсун өмүрүм. Тойго келгиле, шарпылдаган суулардан кечип өткүлө, кунандарды чабышып, жорголорду салышып, мел биреген талаада байгелерди талашып. Тойго келгиле, оюн зоого кошулуп, ойнап кеттиле, көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Билегиле жаштар-ай, билегиле, шапар деп шаттанып жыры кагыла, бириңен бириң калышпай билегиле тал
oynap ketkile. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Обончулар оболоп ырыдагыла, булбул болуп барыңар сайрагыла. Таза чертип комузду, шаңды кошуп добушту, күлкү менен ыр менен көтөрөлү көңүлдү. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Ата салтын ырастап, элди чакырып, той бергени жатабыз журтка каманып. Кут береке жайнаган кыргыз элинде, оюн күлкү кыз кумай жорго салынып. Кел коноктор келгиле, батаңарды бергиле, той бергенди кубаттап тойлоп кеткиле. Кел коноктор келгиле, батаңарды бергиле, той бергенди кубаттап тойлоп кеткиле. Жаратканым жар болуп арзып тилектер, колду кармашып тагып шакектер. Махабаттан ширилген эки жаш жүрөк, кубанычтан күлмүңдөп турду каректер. Бүтүн болсун бактыңар, ыйманыңар баркыңар, бийик болсун ардайым алтын тактыңар. Бүтүн болсун бактыңар, ыйманыңар баркыңар, бийик болсун ардайым алтын тактыңар. Той жаңыртар
Mağanaydı bilik götür. Saltanat koy. Koy. Bir öcret baylık izlep turmuştan, bir öcret bakıt izlep yıldızdan. Başkalardı bilbeyim birok amenin, bakıtım da baylığım da Kırgızstan. Asıl düğünü tappay arı turmuştan, adamlar var aruluktan cılmışkan. Andaylardı bilbeyim birok amenin, ar namısım abirim da Kırgızstan. Özkert başın oylop takka tırmışkan, ökümdardın kövün kördük turmuştan. Özgölördü bilbeyim birok biz üçün, öte büyük büt nerseden Kırgızstan dep koldu çoğalık hanım mesela kol çoğalız. İyi kol çoğalız. Kömüldü kuşulak geçinizler menen karacaşlar, kadırlı zamandaşlar, ak kalpaktı atalar, ağ eleçek apalar, Kuday koşkon kudalar, şamal jürek akeler, şankıldagan cengeler, jeldey jortkon jezdeler, şayır münös eceler, ilberinki iniler, kalem kaçtığı karındaşlar, jelegi biyik jeender, jelpildegen kelinler. Anda mesela tağırağa aytkanda Krasnoyarskide Memmin degen bir toyxanalardan biri Enesay toyxanasında ötüp жатқан tağırağa aytkanda Arlem menen Aylin kızımыздın jeyentek toyuna hoş gelipsizler. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Kırgızımızda bir жақсы söz var. Çaynek çoğultpay çaka çoğul, çüke çoğultpay saka çoğul, temir çoğultpay taka çoğul, baylık çoğultpay bata çoğult deydi. Жалғыз аттың даңқы çıkpaydı, dаңқы çıksa dağı артынан çаңы çıkpaydı deydi. Karağızlar, kırgızlar köpeyip kele tağızganda mesela bugünkü bir үйde bir saltanat toy eken. Tağırağa aytkanda Canibek aka özmenen Aynaş жеңебиz nevирeli болгондо da koş nevирeli olturuşat. Kuvanışты kolgalabızdağı şatırata bir kol çababız. Koş gelipsizler. Ana kadırlı konuklar, anda mesela toyumuzun açılış azemine tağırağa aytkanda şul Mayram kızı menen uşunda öyle Saliha kızı Aylin kızdı uşunda öyle Marlen uğuldu ol oturat eken. Janakı bir kırgızdın sözü var. Baladan bölüp kutulasın, nevireden ölüp kutulasın degen bir tamaşalı makalımızga tayanabızdağı toydun açılış azemine Canibek aka özmenen Aynaş жеңебизди çakırıp koyulu bir kol çağıp koyuslar. Kızlar da kelingizler, sizler de Mana kadırlı konuklar bardı özele tanısak gerek bu akelerimizni, jengelerimizni, kızlarını. Eğer de tanımay bir jarımga ileşim, şopur olup kelip, mындай koşulup kelgen konuklar bolgon bolsa, bugünkü bizdin toyxanabızdan azırak wagt bolsa dagı kojoyunlары astыңыздарга аш koyup, bapıra, bar tapkan tapпай, sizlerdi toyxanadan kütüp olturatanda mesela toydun açılış azemi, iki böböktün tayatası Canibek Aksakal'da kol çababız. Rahmat. Assalamu alaikum, hurmatlı konuklar. Uşu bundan bir 40 gün burunla iki nevirli olduk. Bana kuvat aytmakçı bu nevireden ölüp kutulasın degen tuğra gel. Bundan tüm çocuğların bari erişkiliyor tattığında. Bunu hem kız bu oğul bayırma yok gel. Bir yerde matanesin bari ayıldı olduğunda bizim millet ötkörüp koyuş. Oşa bir 4 adamın başını koşup, uşada bir elden patalıp bir el degen niyetmenen uşada oturağız. Kuş gelsinler. Жақсы малай менен, жақсы ниет менен ушерде жақсы ойнап, тойлап коштошоло. Kuş gelsinler. Rahmat. Bir jarım aya jattaptır şul sözdü bir süylöymün neviri toylarında dep. Anda mesela kelingizler kadırlı konuklar şul Saliha kızımız menen Mayram kızımızды 9 ay boyunda götürüp, ak sütünü verip, tün uykusunu 4'kө bölüp çoңoytkon, şunda erezige jetkizgen. Tağırağa aytkanda Canibek akabыздын jakasına qartkan.
Дагы bir sözümüz бар го, ханды хан кылган вазир болот, эркекти эр кылган аял болот деп коебуз. Анда эмесе кол чабып койсоңуздар, жеңекебизге сөз ыйгарабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Ушул күйөөңдарым, кыздарым ушу бактылуу болгула. Эч качан кармашкан колуңар үзүлбөсүн, өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун. Ушул силердин тапкан ушу балдарыңар ушу бактылуу, ыймандуу, акылдуу кыздардан, балдардан болсун. Ушу коноктор баарыңыздар алыңыздарды дамдан татып, шаңдуу отуруп кетиңиздер, жүзүңүздөн жылмайып кетпесин. Рахмат. Өз толкундануудан анан киши капы болгондо сөз жок болот да. Жанакы көп айтат да, эбет тойго барганда сөздү эзем дейт дагынан барганда эле 100 адам көзүн эсептесе 200 көз болот дагынан кийин сүрүбасы эле өзүнчө сөз жоголуп кетет. Ошон үчүн келиңиздер кадырлуу коноктор, анда эмесе ушул бала чаканын атынан да ушул күйөө баласы турат экен. Сиздер бир кол чабып койсоңуздар, Курман мырзага дагы сөз берели, келиңиз. Аны кичиктерер менен чоң рахмат ушунчалык сыйлап урматтап келгениңиздер үчүн. Биздин кызыбыз Айлен Марленге жакшы акыл атаңыздарды берип, жакшы маанайда өнөп жүрүп кетиңиздер. Азамат, күйөө бала кичине тартынат да мындай. Формуңузду деп дегендей. Анда эмесе мындай да, Жаныбек, эми дагы бир дасторконубузду ачып бердиңиздер. Эми мына болду биздин би аянтындагы сиздер ачып бербесеңиздерчи, эл оозунда элек жок деп коет, анан эртең барат дагы. Кече көрдүңөр го Жаныбек менен Поланча. Бизди баягы зоопарктан алып келген жаныбарлардай бийлетип коюп, колду чөтөккө салып коюп, түрдү да коюп дейт. Ошон үчүн ортону дагы бийди ачып берсеңиздер, той бүткүчө эл бийлешке аракет кылышат. Бийлейбиз, ойнойбуз, жарыштар болот да, ошон үчүн анда эмесе музыкасы бизден болсун, бийси сиздерден болсун, кыстыр пыстыр ушул коноктордон болсун дейбиз дагы. Акыркы күндөрү Kız dep aydaman, şayirsен көңүң жай болар, шайышпен қалай қайдалар. Şayxana, şaylıcan, kız dep aydaman, şayırsen көңүң жай болар, şayışpey қалай қайдалар. Çok rahmat. Azamatsızlar. Özü kıstırdı, karasuoluklar muzikantка taşaydı. Siler özgöndüktörüsüngөр, çöntökö salgıla siler. Kelingizler mına, bir ayantımızdağı açtık, dastorkonumuzda açtık. Жөн албай ниет кылып алыңыздар. Астыңыздарда тамак калганда биз да ушу небере тойлорду өткөзөйлү, жээнтек тойлорду өткөзөйлү, уул үйлөйлү, кыз чыгарайлы деп ичибизден ниет кылып алышыбыз керек экен ак дасторкондон. Себеби адамдын оозунда болсо Allah'ın kulağında, pendenin oğuzunda olsa periştenin kulağında da koyat ekan. Bul perişte жақсы sözgө dagı, жаман sözgө dagı o meyinde bata akıp turat ekan. Oşon үчүн жақсы ниеттерди айтып алып отурат экенбиz. Өткөндө bir toyda bir жигит өзүнчө кыйын болуп жанында турган кызга карындашым арак ичесиңби, вино ичесиңби дедиле. Жанагы кыз кыздыгыны кылып, ака мен вино эле ичем дедиле. Армянскийби, грузинскийби дедиле. Грузинский. Красный вы, белый вы, дедиле. Красный.
Толы сладкийбі деділе. Яке, бұлжырабай арақтан қойыншы деді ғажана қызшы. Ошон үчүн жигиттер қой отур бербей бузгулан анычы. Алып олтурыңыздар, ушул дасторкон бар сиздер үчүн жайылды. Алып олтурыңыздар эми. Азыр эле курман күйөөлага да тийишип өттүк. Мурда мына акелерибиз олтурат. Кайсы айылдан үйлөнгөн болсо шунчалык уялчаак болушканда айылда айланып өтүшкөн кайнага пайнага кайне жастыгынан чыга калбасын деп астынан чыга калса калпакты баса кийишип чачыны түбүрүктөп тарап качып үйлөнүшкөн. Азыркы молодежь бөлөкчө болуп калган. Азыркы молодежьдор жаштар менен бөлөкчө таанышып бөлөкчө үйлөнүшөт булар. Бирөөнүн кызы экинчи этажда жашайт экен. Шатыны коюп айнегине чыгып, айнегини асса кызы чыгып турдагы жүгөрмөк түш, атам түшсө тутуп алса өлтүрөт. Десе, атаң шатыны кармап турат го пастада. Коет экен. Азыркы балдар ушул аталары менен дагы сүйлөшүп коюшат экен. Секен сүйлөшүп анан барып таанышат экен. Булар жаңы үйлөнгөндөрү дагы кызык болот. Булардын жаңы келин болуп келгенде жөн эле бир коёзунан чобалбаган болуп келишет го буларчы. Мында келет дагы ушул 2 квадрат метр жерге ушу көшөгөгө кирет дагы анан секиндик менен мындай алып отуруп 4-5 бала алып болгондон кийин огородду полный өзүнө каратып коюшат деп оңой элечи. Жаңы келген маалда бир кухняда олтурат дагы аялы нар жакта тамак жасап атып, жасаган тамагыны жөн эле телефонго тартып, жанында отурган күйөөсүнө жөнөтүп, күйөөсү лайк басып, жакшынакай жашоо болот. Бийлегендери дагы бөлөкчө бийлешип, жанынан жигит чыкпай. 10 жылдан кийин карасаң ошол үй бүлөдө баягы лайктагы тамак жок го. Дашырак, ысытма тамакка өтүп кетет, өзүлөчө тарс деп эле. 20 жылдан кийин карасаң, тойго барып калган болсо бирөөсү бул курукта, аялы наркы курукта бийлейт. Бирок өзүнүн үйгө барып калсам, жеңе кыйраткансы бар, битте 5 бармак жасады, аны жедик, кечке маал ошону кайра берди дагы. Эрте менен дагы ошол 5 бармак так кирсе. Акабыз билип калды дагы, кубат. Ыстбай эле желчи, жыты билип калбасын деп жедик саганан. Кичинекей кыз айтып коет. Апа, ашып калган тамакты итке салайлы же атамдар жеп коебу деп коет. Ошо барып калгандан кийин үйдө уже эркек адам санитар болуп калат экен. Куйрукту дагы ошол жейт экен. Тойдон ашкан печенье, чакчактын калтканын жеп калат экенбиз. Эң жакшысы ушул 60-70 жаштан ашкандан кийин кайра жаш маалдагы махабат келет экен да. Бир жаздыкка баш коет экенбиз дагы. Кайсы жерге барып каалообузду айтып калса, онун өкүл атасынын канча машинеси бар, бала кимдин баласы урман ойнойт экен го. Аябай жакшы патаны берет экен дагы. Ошон үчүн кыргызда бир жакшы сөз бар экен. 10 та балаң болгуча аба бузган чалым болсочу деп коет экен. Ошон үчүн махабат үчүн кол чабабыз, кара эмесе жаштарыбыз ортодо махабат сүй болгон үчүн бизге бөлөктөрдү алып келип отурат. Анда эмесе кийинки сөзгө чыга турган аксакалдарыбыз бар экен. Жанагы төрүбүздүн көркү болгон. Тегеле бул кыргыз шунчалык момун келебиз. Атка мингенде дагы ушундай раңыдан карап туруп эле, менден чоңураак окшойт деп эрди бошотуп беребиз го биз. Эрге отуруңуз сиз. Аял адамбы бир сурап коебуз да. Ошон үчүн бүгүнкү төрүбүздүн көркү болгон аксакалдарыбыз бар экен. Акылы тунук карыя бул агып жаткан дарыя, пейили тунук карыя бул кирип келген дарыя деген бир сөздөргө таянабыз дагы. Атаназар ака ошондой эле келинчеги Канышай жеңебиздин чачынан, ичачынан сүрөптөйм да колунан жетелеп. Бактыкан эжекебиз дагы кошо келет экен. Кол чаап коебуз аксакалдарыбызды тойдун ачылыш эсеби. Мисалы, алдыңкы мурдагы 10-15 жыл тойлордо ушул Атаназар акаларыбыз аксакалдардан бекинип тартынып, бизден чоң адамдар бар экен деп ойлоп жүргөн болсо, мына бүгүн жүздөгөн адамдын үстүндө аксакал болуп той ачылыш аземине чыгып отурат. Бер шатыратып кол чапсаңыздар, Атаназар акабызга сөз беребиз. Туугандар, кешарык не дебешим? Бүгүн Үкам Жанибек, келиним Айнаш, кыздарды төрөп, ошолор сүйүнүчү, кубанычы өзүнүн койуна батпай, бир элден бир паталайын деп, кичине бир чай берейин деп ниет кылып аткан экен. Не дейбиз эми? Майрам кызым, Сакы кызым, не дейбиз эми?
неберелериңер және тапқан неберелериң кулуктуу болсун, өмүрлүү болсун, бар болсун, тынч болсун. Мына эмне дейбиз, баягы алыс жерде жүрсөк дагы bir екі адамның башын қосып чай берел деп, елден патал деп ниет қылған кезіңер, ошо ниетіңер қабыл болсын, ошо не дейсің, ошо неберелеріңер орбасын, сырқабасын, жақшына чоңойып, бір елдің алды болып, ойнап күліп, жақшына мағынайда жүре берсін. Ошон үчүн мен силерге кааларым, өкүңүрүзгө ден соолук, ушундай балдардын баягы эмне дейбиз, бир паталып берели деп ниет кылып атканыңар силерге рахмат. Ден соолугуңар болсун, оорубагыла, сыркабагыла, көп жашагыла, бар болгула, тынч болгула. Рахмат. Мына бүгүн кайным кош неберели болуп сүйүнүп, жентек той берип атат. Ошо кайнымдын үй бүлөсүнө чын ден соолук, бакыт таалай, неберелери өрөп-чөбөрөп көбөйүшө берсин. Азыр бул кайнымдын 10-чу небереси. Кудай кааласа өздөрү жап-жаш, айнаш кып-кыздай болуп турат, мынакей сулуу болуп. 10-чу небереси. Кудай кааласа неберелери көбөйө берсин, кайнымдын үйүндө. Айнаш өкөңөрдө ден соолугуңар чын болсун. Uzun ömürde sürüp şu uzun ömür bergende oşonun içinde bakıp tağlay sүйүнүштү толо берсин. Şu kızlardın, kuyabaldardın ыймандуу, mert kuyabaldardın sıyında, töründe sый көрүп жүрө берсин, ha? Сиңдим Айнаш, Гамжанбек, şu кош небериңер кут болсун, өмүрү узун болсун. Өрүштөрү жайык болсун. Ушул неберелерден кийин ушу чеберлердин да жентек тойун көрсөткөн Алла насип этсин. Ден соолук берсин. Ушулардын жакшылык гана күндөрүнө күбө болуп жүрө бериңиздер. Мындай кош чеберелүү болуп жүре берсиң дайыма. Ден соолук берсин сиздерге. Рахмат. Биз дагы сиздердин сөздөрүңүзгө чын жүрөктөн кошулабыз. Эми жанакы неге биз той кылдык, ошо элден акча жыйнайлы, бир подарка жыйнайлы деген ниетте кылганыбыз жок. Бул тоюбузду да ошол неберелерибизге бата берсин, элден бата алайлы деп ошол аш уюштурабыз да. Анан биз кыргызбыз, тойго келгенден кийин жөн келбей, бир машиненин же болбосо бир үйдүн акчасын ала келбей, чаканыраак болсо да ушул үй бүлөгө бир фундамент болуп калсын дегендей бир сый урматыбыз менен чаканыраак болсо дагы белек көтөрө келет экенбиз. Ошон үчүн бүгүнкү тойдо белек жок болсо да ушул үй ээлеринин колдорун бекем кысып беттеринен өп койгондо биз үчүн чоң белек катары эсептелинет. Анда эмесе белек тапшыруу аземине кол чабабыз. Кош келипсиздер. Жөн эле келсеңиздер болмок экен деп койгон. Сиздердин урматыңыздарга дагы бир аздан кийин ушул аксакалдардын урматына деп музыкаларды беришке аракет кылабыз. Эми ушул аксакалдарыбыздын урматына болсун. Мен да ушул жаштайымдан ушул атам комуз черти урдап калчу эле бир жакшы ырды жакшы көрөм. Өзүм дагы ушул өзгөндүк болгон үчүн кыргыз жерине барганда бир кара шорого барып келбесем ушул уйкумда келбейт да, кайра келгендей болбойм. Себеп ар бир элдин өзүнүн жайлоосу бар. Жалал-Абадка барсаң Саймалуу таш калпарат жүр досум деп, Ноокатка барсаң Апшыр атага, Советке барсаң Ажыкеге алып барат. Биздин өзгөндүк мырзалар дагы жигиттер ушул кара шорону дайыма таберик тутуп ырдайып айтып жүрөбүз. Анда мен ушул эски ырлардын бири кара шоро деген ырымды аткарып берейин. Кол чабып койсоңуздар, маэстро. Dostlar beni
Рахмат. Düşünmөгөндөр болсо рахмат акелер деп коелу. Казактар болсо рахмет дейли, англичандар болсо thank you дейбиз. Merci, teşekkür, sisi, danki, can, jung, fong. Рахмат деп атса керек, өзүм дагы билбей калдым өзү. Рахмат, тамагыңыздар таттуу болсун. Дагы бир конокторубузду сөзгө жетелейбиз дагы. Андан кийин анан жалпы бийге чыгышка аракет кылалы. Бүгүнкү тойдо дагы бир кудаачаларыбыз, кудаларыбыз отурат экен татынакай болуп, жанакы не деп коет, эки жаман тоодон кубалашып түшсө, эки жакшы тоодон кудалашып түшөт экен. Кудайым кошкон гана куда болот экен. Пайгамбар кошсо дос болот экен. Дос 100 жылдык болсо, куда 1000 жылдык болот экен. Анда эмесе, максат жана Гүлфия деген кудаларыбыз отурат экен. Кол чаап койсоңуздар, сөзгө жетелеп алалы. 1000 жылдык куда деген ошол жакшы болот экен да. Ошол уланы барып 1000 жыл өтсө дагы ошол жак менен кудабыз дегенде ошол узалган үчүн ошончо 1000 жылдык болот экен. Анда эмесе Максат мырзага сөз беребиз. Кол чабабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү күндүн күнөөкөрү Жаныбека. Эже өйрөндүңүздөрдүн өмүрлөрү узун болсун, келечеги кең. Ушул кыргызга жакшы жигит кыздардан болуп чыга берсин. Рахмат чакырганыңыздарга, калган келген меймандарга дагы жакшы отуруп, көңүл ачып кетириңиз деп. Ayşe, Cenab-ı neverelerimiz ömrün versin, bahtlı olsun, kızlarımızın sizi silahın, kırgızın aldığın kurbanlarına olsun, ömrün versin, bahtlı olsun. Rahmat, sizlerin sözünüzlerge dagı biz çin жүрөктөн кошулабыз. Аябай жакшы сөз сүйлөндү. Өзү тойго келгенде жанакы 30 адам, 40 адам чыгып калганда дагы ошол 2-3 адам сүйлөсө, тойдо жакшы болот да, кыска сүйлөшкө дагы, нуска сүйлөшкө дагы аракет кылабыз. Анда эмесе келиңиздер, атайын көтөрүп келген белектерине аз болсо көптөй, саман болсо чөптөй көрүп калабыз. Кол чаап турабыз. Азамат. Рахмат, хуш келипсиздер. Сиздердин атыңыздардан дагы бир аз тургандан кийин аябай жакшы музыка коюшка аракет кылабыз. Тамак келатыптыр. Келиңиздер, сырттагы коноктор дагы ичкерге кириңиздер. Өзү тойго келгенде эркектер белек бериши оңой да. Мындай баягы конверт деп коебу. Ошону үйдө берип койсоңор не болот дейм да аялдар. Сөз ушу тойго келгенде көп тойлорду көрүп калашы, сүйлөп атканда секин келип арткы чөнтөгүнө салып коет. Мындай кылып биз ичинде не бар, канча бар, эч нерсе билбейбиз дагы. Жакшы сүйлөп туруп тапшырып коебуз. Анан аялдар дагы ошо жоолук маселесине келгенде обязательно саласыңар да ошого барыпчы. Бу айнашы жебиз 4000ге жасаттыр прическаны, бузасыңар, мойнуга эле жаап коюңуздар бүгүнчө мындай караштырып. Анан жоолук салып атканда ошо бөлчөктө отурган аял заты дагы мында мойнуну чозуп карап коет. Кандай жоолук экен, японский экен, чачылуу жоолук мындай өткөзсөңөр го. Өткөндө тойго помбаркы тап барсам, кирбишин берип бериптир деп сүйлөшөт экен буларчы. Ошон үчүн айтат экен, ушакты аялдар жаратат, эркектер таратат деп коет экен. Акыркы күндөрү бул ушак бул жаңылык эле дегендей болуп калды. Мурда ушак сүйлөгөндө, ушакчы деп жаман көрчү эле. Азыр нормаль эле. Айылдын башына ошол ушакчы жеңелерибиз чогулуп калыптыр да, эң чоң жеңебиз айтат экен берки алсындарына. Ой, алсындар, уктуңарбы? Не десе, укпадыңарбы? Не мичтесипай айтыңызчы жеңе десе. О, көчөнүн башында Кочкорбай ака өлүптүр. Десе экинчи жеңе айтат экен, дагы өлүппү? Десе үчүнчүсү айтат экен, секиндирээк сүйлөгүлө өзү келейт атты. Вот экен, түп сүйлөйт экен. Аялдар үйдө ошол ушакты айтат экен дагы. Анан бакылдаган кишисиз аны эрге барып таркатып бербең баарына десе, мен үйдөгү сөздү сыртка чыгарамбы дейт экенбиз дагы. 5-6 эркек турганда, эркектердин көзүнө карабайт экенбиз. Да, тырмакты чукулап. Ата-ана эке экинчи аял алыптыр дейби деп мындай кылып айтабыз дейм, мисал да эми деппи десе жанындагы тургандагы эч кимдин көзүнө карабайт, башканын жакаларына кармалап, "Ооба, паланча жени алыптыр" деп мындай кошуп анан айтып коебуз өзүбүзчү, анан кийин аялдар ушакчы деп түнкүп коебуз. Анан эми мынчалык кайненеңерди жаман көрөсүңөр. Кайын жутушу любой эркек ошо эшикте туруп калсаң, үйгө мыйман келиптир деп калат. Кимдер келиптир десең, немистер келиптир деп коесуңар го.
Душман тарап деп мына жаман көрүп. Бир жолу эрте менен бир акебиз менен жеңебиз сөрүдө эми чай ичип отурса акебиздин пияласына чоң бир чама түшүп калды да. Тикесинен кетип атса акебиз сүйүнүп, кемпир үйгө конок келет ат, конок. Жакшы болуптур десе жеңебиз айтат экен, эми жыйынып теринелекте келбей эле койсунчу, алып ыргытып бериң десе акебиз дагы шарт чаманы кармап туруп башына мыжыкканда дарбаза тарактап ачылып кайненеси кирип келет туруп эшиктен. Үстү башы суу экен. Эне не болду десе баягы үйүңөрдүн алдына кирип келатып каналдан өткөн жалгыз такта көпүрөдөн өтүп кетип атып сууга түшүп кеттим. Эми чыгайын деп атсам куду бир күч башыман баскылайт. Жакшы ошол жерде кишилер бар экен, эптеп тартып мына келдим десе күйөбал айтып коет экен. Эгер ошол сиз билгениңизде баягы чаманы эзип эле өлтүрүп коет элем, ыргытып берет элем деп экен. Мына ушундай болот экен кайненелерде. Şu кайненелерде тура эми бардыгыбыз ушу аял зат башына ошол нерселер келсин дебейбиз да, кайнене болсун деп тилектерибиз бар. Bir жерде аябай чоң концерт болуп атат экен. 100 миң деген адам келип, алып баруучу чыгыптыр дагы. Мен ушул 50 миң акча беремин. Бүгүнкү концертке ким кайненесин алып келди десе эл жым экен го. Көп эркектер пешенесин ургулап атат экен. 3 айдан бери үйдө отурат. Бүгүн алып келип койсом эмне болот эле? Аркадан бир акебиз, "Эй, мен алып келдим" дейт экен, тоюп алган экен. Алып келиң десе колуна көтөрүп түшүптүр стадиондо экен да. Келип анан сахнага коюп, сураштырып териштирсе, действительно кайненеси экен. Молодец. Кайненеңизди сыйлайт экенсиз. Көтөрүп келдиңиз ушул жерге, шунча элге шундай чоң концертке алып келдиңиз. Сизге 50 миң бар десе, эми сыйлаган өлүп кетсүнүкө. Şu үйдө жатканыга 6 ай болду, şu бүгүн şu элдин арасына келип адаштырып берейин деп алып келдим эле концертке дейт. Ушундай окуяларыбыз болот экен. Алып олтуруңуздар. Анан мен бүгүн дайыма аялдарга тийише бербей şu тойго келгенде şu эркектер менен кичине тамашалашып коеюн деп атпаймынбы? Булардын телефонун чукусаңарчы, бир да аял затынын аты жок го буларда. Ошмо мисалы Венера болгон болсо бир кыздын аты жазып коет ол жарыса, Ваха Запчас деп жазып коет алчы. Ушундай жазып коет. Вьетнам деп жазып коет бирөөсү. Вьетнамдан башка таанышы жок өзүнчө. Сурасаң, дагы төркүлөрүн карасаң, вулканизация деп жазып коет экен. Bir жеңөз көчөгө чыгыптыр эле, бир келинге кыйкырып атат экен. "Эй, вулканизация!" Баяк келиндер жакыр. Берак карап атам вулканизация. Келет экен да, "Жеңе, не болду сизге? Менин аты Венера го" десе, "Менин чалымда сени вулканизация деп жазып коюптур" деп урушпат экен. Шинтип жазып алат экен. Анан булар эркектер шунчалык тоңкуйбуз да. Şu keç saat 5'ten keyin telefonların barınıkı vibrasiya bolot. Gündüzde çankılarlar çıgat oğaymanan. Bir akabız vibrasiyaga koyup joydun günü sportukasını çöntögüne salıp sörüde jatatken jеңебиз менен bir maalda nar жактан звонок келип калыптыр. Akam koşulap titreydigen o vibrasiya күчтүү экен. Жеңем тура калбай, "Не болду?" десе, "Şu сууга өтүп калган окшо жаман ысытмалап атам, кирип сире тийип калган." "Не, доктор чакырайым" десе, "Жок, азыр өтүп кетет, азыр өтүп кетет." Наркы звонит этип токтоптур акыры, анан өтүп кетти. Ушундай. Анан бул аялдардын бир сөзүнөн түшүнөбүз да, мисалы бир жактан машинеде келетсаң дагы звонок чыгып, биринчи сөздө эле "Кайерде келетасыз?" деген эле үн чыккан болсо эркектер сразу ойлоно баштайт. "Не кылдым мен? Нени билип калдым?" Мына чарык иштей баштайт да. Эгерде ошол телефонду алганыңда "Кайерде келетасыз?" деп койгон болсо, "Мына кетип атам, мына паланча жерде кетип атам, мостто кетип атам, азыр барып калам." Тезирээк келиңиз десе, 15 метр болуп каласың да, жолдон 1 кило көч алып өзүңчө кыйын болуп, анан үйгө барасың, көңүлдү көтөрүп. Ошон үчүн ар бир үйдө эч качан ыр-чыр болбосун. Үйгө келгенибизде жеңелерибиз, келинчектерибиз шаң менен тосуп алсын. Тамагыңыздар таттуу болсун. Алып олтурасыздар. Тамагыңыздар таттуу болсун, тойлорумуздар куттуу болсун дейбиз дагы. Дагы бир сөзгө чыга турган кадырлуу, сыйлуу конокторубузду чакырып алалы.
Пусурман, Айзада, Талант жана Эльмира деген ататалган конокторубуз болсо, кол чабуунун коштоосунда, музыканын коштоосунда сөзгө келип койсун. Маэстро, кеттик кандай эмесе. Коноктор суранып атышат, эгерде алып аткан адамдар болгонбосо, чөйчөктөрүнү жаңыртса, биз сүйлөгөндөн кийин азаздан ушул неберелердин тоюнда алып олтурса, жараша берет дегендей ниеттерин айтып атышат. Чөйчөктөрдү жаңыртып турсаңыздар, биздин сыйлуу конокторубузга сөз ыйгаралы. Кол чабабызбы? Кол чабабыдай. Эртең эле башыңар оорубай, алакаңар ооруп калсын эле. Урматтуу туугандар, куш келипсиздер. Бүгүнкү күндө Каныбек кайнага жеңе сиздер ушу небереңиздер той кылана берсин. Дайыма сіздерге şu en soğuk kalayım, şu kaldan karnınızdalar. Şu işlerinize iyilik aradayım. Şu toy olanı versin aradayım. Саламатсыздар. Aka, жеңе, сіздердің бүгінгі şu небере тойыңыздар құт болсын. Қайда болыңыздар, аман болыңыздар. Şu небере үйіңіздің ойын көріңіздер. Мұнарқы чебіре болыңыздар. Ардайым сіздерге денсаулық қалайсыз. Келген қонақтарға да чоң рахмат беріңіздер. Барыңызға денсаулық, іштеріңізге иелік. Рахмат акалар. Ичкенге суунун тонугу жакшы, айтканга сөздүн улугу жакшы. Көп сүйлөгөн сөзгө караганда конвертке салган куругу жакшы деп элек тапшырабыз. Кош келипсиздер акалар. Азаматсыздар. Конверт чука болот экен, ичинде бука болот эмес. Ак болот экен дагы, ак болот экен ичинде. Рахмат. Эми кетпей турасыздар. Атаназар ака, мафияңыз дедим го, компанияңызды алып чыгыңыз эми. Бир шаңга беле ортого эми атайын. Кыргыздын курсагы неге чыгат десе, олтуруп алып эле былчылдатып жейт экенбиз да анан диетага төкөп коет экенбиз да. Ошон үчүн сиңирип бийликке чыгышка аракет кылалы, курсактар тойсо керек. Анда эмесе биринчи антрагыбызга жол ачабыз. Давай, калуучуларыбыз ортого чыгып, бүгүн тойго, бүгүн бийлебей анан жаман жерде бийлей белек. Маэстро, келиңиз. Жаныбек ака, келиңиз сиз дагы. Ортодо бир кызытып. Жаштар, давай, кетти. Көзің сыңғырсың, ғашық қылдың көзің, қылығың сұлды төзің. Сәлем десең қарамай, кезің суге келмей, менен басқа сүйгенім бар ма? Сәлем десең қарамай, кезің суге келмей, менен басқа сүйгенім бар ма? Иди мультик представляй! Жаным жарым, сала көрме жаным арманым. Бір қыз көрдім әдемі, метке сұлу жөнеді, махаббатқа әлегі әдемі. Орындалар арманым, болсаң менің жаным жарым, сала көрме жаным арманым. Қиылған қастары, қоланған шаштары, өзіме ғашық, мына мені тастады. Қиылған қастары, қоланған шаштары, өзіме ғашық, мына мені тастады. Жарым тоғыз жарым мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ.
koşuşup Kolulap kal çelen eşikten Koroğa gir albay koşuşup Kolulap kal çelen eşikten Ağımın kurmuştun geceler Anda sen kız elin silkeler Ha hoş kulak öndürüp görüz Koşup bir aksak deçeler Hoş kulak öndürüp görüz Koşup bir aksak deçeler Faydam 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 ay faydam Aldığın başka gittin sen Alıstan kayrılıp dil geçer Aldığın başka gittin sen Alıstan kayrılıp gel geçer Azapta baktısın bayrağın Armansızca şolu barbadan Jogotkun egesin yoluldun kayradan Jogotkun gündörde istedim Negesin yoluldun kayradan Bayram bayram Yakınlasın toy dede, toy dede Kayısını şaştırmak için boy dede Kuş toşamay koysun Kız şaşırdı gösterdim Sugar shop shop, sugar shop shop gülüm. Sen sugar shop shop, sugar shop shop, sugar ansap gülüm. Şakaladın sen yerim, ödeleri kayda sen. Şakaladın sen yerim, özlerim öldü sen. Şakaladın sen yerim. Şakaladın sen yerim özlerim öldü sen. Ey armanım özüm, şiddetçe sözüm, aşıkmın özüm. Şansıldı sezim, sığını sezim, kalmadı dur. Sugar shop shop gülüm. Sen sugar shop shop, sugar